Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде Галасыз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү программанын мейманы оончу композитор, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Жусупов Камчыбек Жусупович болмокчу. Көрсөтүүбүзгө куш келипсиз агай. Саламатсыздар, урматтуу телевизор көрүүчүлөр. Сиз чыгармачылык жолунда 50 жылдан ашык убакыттан бери эмгектенип келесиз да. Деги эле чыгармачылык сиз үчүн эмне берди, эмне таптыңыз? Мен чыгармачылыгымды эл ырдап кетип, мен чыгарган чыгармаларды эл ырдап, мен деген профессионал ырчылардын баары ырдап жүрөт. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Баягы мен дагы эле ошол лобон жасай бергим келет, дагы эле ошондой тиги ырларды жасай бергим келет. Токтобой дагы эле тиги лобон жасай бергим келет. Эң аягы жүрүп 72-ге чыккандан кийин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгеги сиңген ишмер деген наам дараң алдым. Дагы эле жасап атам азыр. Бир чети иштеп татам. Балдар менен иштейм, садикте 15-бала бакчада. Балдар менен иштеген жакшы, көңүлдүү. Анан жакшынакай кыял жоруктар келет. Анан ошондон жакшы тексттер табылса эле бүттү, анан кете берет. Акмаңардын суу агат деген чын экен да. Ошолордон эле чыгып кетти окшойт. Акыры атамдан бир гармошка таптырып алып эле, сатырып алып эле. Ошондон баштап үйрөнүп, андан баян өттүм, баяндан аккордеон өттүм. Аккордеондон гитарадан комузга өтүп отуруп эле мен бүт бардык инструментти ойнойм да. Анан ошондон кийин жөн жүрбөш керек экен. Чөпкө барганда чөптө жүргөндө Амантурсун Салыкбеков деген байке бар эле, ошол уполномоченный болуп барган экин арында. Ушунчалык жакшы адам болчу ошол. Айтты, бирөөнүн ырларын какылдап какша ырдай бербей, андан көрө өзүң лобон жазбайсыңбы деди. Анан кийин айтса айтпаса төгүнбү, чында ошол учурда Ырысбайдын ырларынан, Асанкалидин ырларынан, Түгөлбайдын ырларынан, Калибектин ырларынан, Жумабүдүн Ширалиевдин мен устатын да ушулардын ырларынан ырдап жүрчүмүн да. Анан кийин бийикте тоом деп мынакей китебим чыкты, ушул бийикте тоом деп. Аты бийикте тоом. Анткени эң биринчи туңгуч ырымдын аты бийикте тоом. Ошо бийикте тоомдун атынан чыгардым да бул китепти. Деги эле оон дүйнөсүнө кантип келип калдыңыз эле? Кимдир бирөө таасир берди, балким ата тегиңизде бул чыгармачылык барбы? Мен атам комуз чертчү, гармошка ойноп ырдачу. Апамды шаңкылдап комуз менен чертип ырдап, ал киши дагы аябай тиги. Анан устагы болчу апам. Кимдерден билим тарбия алдыңыз? Устатыңыз ким сиздики? Мындай таланткачы, бул өзгөчө баягы өзүңдүн ичиңдеги талант болсо, буга билимдин кереги жок. Эгерде мен билимдүү отуруп, жана опера тияк-биякты жазсам мен, анда деген уже рамкага түшүп калмакмын да. Ошон үчүн рамкага түшүп бердим. Ээн эркин, баягы жапайы обончу болуп, анан кийин ошон үчүн жанагы кубулжута чыгарган обондор тиги нарынжыттанып атат деген ошондон да. Ошо нарынжыттанган обондор ушул именно ошол чыгарган обондордон. 67-жылдан баштап Жумакен менен иштештим. Калибек Тагаев, Калибек байке менен экөөбүз бир төшөктө жашадык. Байке менен. Ал киши менен 10 жаш улуу болчу. Анан кийин Жумакен менен постоянно театрда чогуу иштештик. Ал кишинин көп эмесин алып калдым. Калибек байке, Эсенбек, мына ушулардан кийин андан кийин көнүшүп кеттик. Анан менен кошо Удалия обончулардан Табылды чыкты, ким чыкты бул? Адылбек, бул Адылбек Актабалдан чыгып калды. Эми бир бар бир нарын малдар да. Анан кийин эмгек жолуңуз ошондо театрда баштадыңыз да? Эмгек жолу 67-жылдан баштап ошол театрдан баштадым, театрда иштедим. Анан 69-жыл армияга кеттим. 71-армиядан келгенден кийин кайра иштедим театрда. Залкалар менен иштедим, Сагыпа Чечейбаева менен иштедим, Тамара Жумакаева, Гүлсүм Мамашева, Момушева, кыздардан айтсам ошолордон. Аксакалдардан айтсам Капар Мирепеков, Бакырдин Алиев, ушундай Төкөдөшевдин үчүн иштедим. Төкөдөш Өлүмбек Токтоолов, Жалил Садыков деген режиссерлор ушул күчтүү режиссерлор менен иштештим. Калемгерлер менен иштешүүдө, акындар менен иштешүүдө кандай бир тандап, кандай иштешесиздер да? Обон жазганда, эгерде текст жакшы болсо, аябай жакшы текст болсо, демеле обон өзү эле чыгат.
ушунчалык элгүү менен чыгып кетет да бул. Ошол текст деген жакшы текст болсо ээчитет кадимки эле. Ээчитет. Ошол чувствовать этиш керек да. Адам сезиш керек. Ошол ыр каяка чакырып атат. Ошону ырдап атып ошондон да өзүңө кубулчулук кересиң. Эгерде текст жаман болсо, баяга келип такаласың бир жеринен баштаганда. Баягы текст жаман болот, баягы оңдош керек болуп атыр эле. Бүт ошо менен карасың. Ал ырың эптеп эле бирдеме болот. Ошол сиздин ырыңыз баягы эл арасын аралап чыгып кеткенде, бир чыгарма жаралганда, бир жан дүйнөңүздө кандай сезимдер пайда болоптур? Эми айтпа, тиги Черкчиева жанагы кошуңуз агайды ырдады. Эми кошуңуз агайды бүт баары ырдап кетти. Достор тобу ырдайт. Ошо Черкчиева ырдап турам эткенде мага WhatsApp менен жибер да. Сен айтып аткандай тиги кандай эмеде каласың деп. Баягы телефондон угуп атам отуруп ыйладым аны кадимки эле. Кудай ушунчалык жүрөгүмөн өзүм менен чогуу жатып, чогуу чыгаргандай ырдап атпайбы. Тигиле мен ошол могу жерден моңдай кайрыш керек деп айтайын дегичекте тигинен. Ошону жеткизе атпайбы? Андан ашык ырдап жатат да. Значит, профессионал. Карабайсың. Динара ырдаса да ошондой да. Ар бир эмеде мындай кулактар болуп жүрөм. Анан Сайрам Омбаева алат. Дагы бирөөлөр тиги звонить этип алышат телефондон. Өткөндө тиги күмөндөрдүн карындашы дагы бир ырым текстин бергиле оон жаздым да ырдап чыкты. Тимине ушунчалык көңүлүм көтөрүлдү. Баягы тиги жаңы төрөгөн балам кичине жакшы бала болсо, ушундай сүйөсүң ушундай. Жаманыраак ырдап койсо, ай таңыр. Баягы жакшы баласына жаман кийим кийгизип, салбыратып, курсагын ачкап коюп койгондой болуп, жаман болуп калганда. Мисалы жанагы кошуңуз серки кошуңуз дегенчи. Мага жакчы эмес да өзүмө. Чыгарып койдум бүттү, жакпай эле ырдабай жүрүшмүн. Анан байчам айткан, ушу сонун бир чыгарсаңчы, эле ырдатчы. Айнан муну ырдатып алып, токтото албай калдым. Өзүңүздү бактылуумун деп эсептейсизби? Анан деги эле ушул жашоодо сүйүнткөн нерсе эмне сизде, өкүнткөн нерсе эмне? Мен бактылуумун азыр Кудай буйрса. Семьям жакшы, балдарым чоңоюп атат, балдар уже чоңоюп бүттү. Бишкекке кетишти, ар кайсы тармактарда иштеп атышат, аман эсен жүрүшөт, бир туугандарым аман эсен. Мына ошон үчүн мен бактылуум ушул. Кимиси каякта болсо мен өзүм кабар алып турам постоянно. Жакшы, бактылуу болгондо Кудайдан Аллах берчи, бакыт берчи сен бербейт. Сен өзүң уюштурушуң керек ошол бакытты. Бакытты өзүң уюштурбасаң, бирөө сага бакытты бере койбойт. Жакшы адамды сүй, жакшы адам менен жаша, жакшы адам менен бала бакыралы бол, үй кур. Ошондон кийин да акырындык менен жакшы бактылуу жашоо керек. Сиз быйыл өмүрдүн 72-чи жазын тосуп атыптырсызбы? Анан деги эле ушул жашоодо сизге эмнени берди, эмнени үйрөттү? Баягы убакыт өткөн сайын адамдын өзүнө деле акыл кирет. Тигини көрөт, мындан калгып жейт, муну көрөт, мындан жакшысын көрөт. Бул деген тиги жумушун жасайт. Бул жакшы өтүп кетсе, мунусу жакшы. Мунусу жакшы болбой калса, мунусу бир жагы жакшы болот. Ошондон эле жүрүп отуруп эле, мындай турмушан акырын өзү эле илгеп коет. Бул турмуш өзүнөн өзү илгейт да. Деги эле ушул чыгармачылык менен жашаган адамдар билет да, ушул өзүнчө бир түйшүк бул чыгармачылык. Ошол адамдын өзүнө гана инчиленген, өзүнө гана көрүнгөн, сезилген түйшүк, башкаларга байкалбаган түйшүк да. Анан ошол түйшүктү мындай көтөрүп жүрүп, дайыма ой менен жашайсыз да, мен билгенден. Ушундай болуш керек деп эсептейм. Анткени сиз кайда болбосун чыгармачылык менен жашайсыз да, ошондойбу? Баягы мындай бош убактыңыздагы, жумушуңуздагы. Анан деги эле ошо бош убактыңызда кандай өткөрөсүз? Баардыгы тең ошо чыгармачылык менен байланыштабы? Өзүнчө бир кыялданып, бир учур болот. Жана айтат го илхом деп. Илхом болот бир учурларда. Ошол учурда инструментиң болуп, бир тынччылык болуп, өзүңө условияң нормально болсо, ошол учурда бир жакшы текст болуп туруп, илхом жакшы келсе, жакшы болгон чыгып, жакшы эме келет да. Мына маанайың ушундай жалкап жакшынак болуп каласың. Эгер мындай жакшы турмушуңда деле аксайсың да, кээде деген мунуң жетпей калат. Кээде тигини кылайын десең ал болбой калат. Же болбосо бир аткарып турган ишиң аткарылбай калса, баягы
настроениең начар. Ошондон баштабынан кийин тиги ага тигени обун чыгарганда унутасың. Өзүңдүн ишиңди анан аракет бересиң да, кой ушунуңдайчы кой, мынтип калды. Оорганды болсо мына эми оорубай калсам экен. Эми доктурга барсам экен, ошонун ушунан чыккан деле тиги. Доктурду элестетесиң. Азыр учурдан пайдаланып ошол маектин жүрүшүндө телегөрүүчүлөргө дагы бир чыгармаңызды аткарып берсеңиз, кайсырды аткарып бересиз? Өмүр жөнүндө толгонуу баарыңарга тилек кылайын, баарыңды 45 жашка 100 жыл бою тургузуп коер элем колдон келсе да. Сөзү Кашкынбай Артыкбаевдики ушуңузду берейин. Сезимди жокташтаган өзүнчө сен анда күйүп турган чолпон маңдайдаш түрсөң дагы өзүңө максатты айтуудан сүйүктү айтуудан оюмду айтуудан корком элем. Çarçıp durgan ömrümgü Cıkınkıp çaynap durgan ömrümgü Cırılıp sezmalı yüreğimde Cırlatçı makabatta Sıydaşçı makabatta Umarım makabatta kulum eder. Mezgilin kattıkın kulakları Bayramday sizmenin esteylere Maksatlar kollatıyla adaştırır Maharat tükkürüne Cirettin tükkürüne Süngünün tükkürüne Ciddi yere Биздин көрсөтүүбүз дагы соңуна чыгып баратат. Сизге эркин микрофон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей алдыбызда кармап аткан орозоңор кабыл болсун, баарыңарга ден соолугуңар болсун, эч ким оорубасын, элдин маршрутунда эле жакшы жаркырап жана ыры менен чоордун үстүндө болсун. Кудай буйрса, элибизде тынччылык болсо, Кудай буйрса ток болуп келатабыз, токчулук деле келатат, тынччылык деле болуп келатат. Жетишип деле келатабыз. Ажобуз жакшы болгондон кийин азыр байкасак бүт баардык жакшы болуп келатат. Самый главный баягы өзүбүзгө сабырдуулук керек, ынтымак керек. Жакшынакай элибиздин пейили жакшы, ушул пейилибиз жакшы болсо эле жакшы болот, бүт баардыгы жакшы болот. Аманчылык болсун. Келип майк урганыңызга чоң рахмат, чыгармачылык ийгиликтер боло берсин. Өзүңөргө да чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Көрсөтүүнүн мейманы обончу композитор, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жусупов Камчыбек Жусупович болду. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү, сак саламатта калыңыздар. Сезимге жокташтаган өзүнчө бир сен анда күйүп турган чолпон элем маңдайлаш жүрсөм дагы өзүң менен
айтудан мен, сүйімді айтудан мен, тойымды айтудан мен қорқор елем. Мақсаттың айтудан мен, сүйімді айтудан мен, тойымды айтудан мен қорқор елем. Барынча чачып турган өмүрлөргө жетаңкып жайнап турган күнүм белең жылуулук сезим алып бир өзүмдөн жыргаччу махабатка сыйлашчу махабатка Марлуу махабатка кулуң элем жыргаччу махабатка сыйлашчу махабатка кумарлуу махабатка кулуң элем Mezgilden taptı ötkün bu baktarım. майрамдай сезим менен эсте берем Maksatlar kolgu tebey adaştırır. Mahabat tüpkürüne